Программабыз улантабыз урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге дагы бир ирет эскерте кетели. Бүгүн биз кол өнөрчүлүк, чеберчилик тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Анан сиздерге убада кылгандай биздин студиябызга коногубуз келди. Мына азыр ушул тууралуу кененирээк маалымат алып берели. Биздин студиябызга да сонун нерселерди көтөрө келиптир. Азыр көрсөтүп беребиз. Жана кантип жасалат, эмне болуп алектенип жүрөт бул өнөр менен сурап көрөлү. Гүлназ Маматкулова бизде конукту. Кол өнөрчү, кош келиңиз. Саламатчылык. Кутмандыгыңыз менен. Рахмат. Студиябызга сонун нерселерди алып келиптирсиз да. Бул балдарды ороочу журкандар, Ооба, журкандар кичине. Мен ойлойм бул жаңылык го дейм. Биз биринчи жолу көрүп атабыз. Бул убакка чейин жанагы башка мамлекеттен, сатып алчубуз да. Алып келген баягы буюмдарды колдонсок, мисалы ошол эле балдарды төрөт үйүнөн алып чыгып баратканда. Ооба. Келиңиз, ушул жөнүндө айтып бериңиз. Мисалы, мурда башкалардан сатып алчу элек, эми биз өзүбүздүн Кыргызстандан чыккандарды сатып алсак болот экен, Мына, буюмалар менен. Мен өзүм 4 баланын энесимин. Ар бир балам төрөгөндө ушул өзүбүздүн базардан таза ХБ буюмдар таап алган жокмун да. Өтө эле четтен келет, анан ичине синтифон салып, ал балдарды тердетип, ар кандай ооруларга чалдыктырат экен. Анан өзүм ошоларды тегип, өзүм балдарым уруп жасачумун. Кийинчерээк кошуна колоңдорго жасап атып, 1 жылдан бери эми сатыкка чыгарып аттым да. Бизде жок болчу. Бул негизи жаңылык деле эмес. Бул мурда тайэнелер бешик менен кошо берген. Анан биринчи балага берип, 6 бала болсо 6 бала тең ушу менен төрөлүп чоңойгон да. Кийин жоголуп кетти. Унутулуп калды. Ооба, унутулуп калды. Ошону эле жаңылап чыгардым. Бул элдеги бар эле курактар. Демек өзүңүздүн жашооңуздагы тажрыйбадан улам жанагы кичинекей төрөлгөн балдар эч кандай бир зыянга учурабасын, мындай нукура кездемеге ушундай оролуп чыксын деген бир жакшы ниеттер менен иш баштапсыз. Анан албетте мен ойлойм, биз балдарга кам көрүшүбүз керек. Кичинесинен баштап. Эми алар кичине нарса була билбейт да. Булардын баасы канча? Булардын баасы ар кандай жумушуна жараша, кездеменин баасына жараша чыгат. 1,5 миңден өйдө. Аябай кымбат деле эмес. Турсаныкын деле ошондой 1,5 миң, 2 миң. 1,5 миңден өйдө дегениңиз канчага чейин барат? Баасы 2,5-3 чейин барып калат да. Эмнеси менен айырмаланат? Жумушу менен. Жумушу менен, анан кездеменин баасы менен. Мисалы, бул жерде оюлары көп экен, Курак кандай болду экен? Бунун курактар, оюсу курак менен. Чегеси, ар кимисиники ар кандай турбайбы? Кеземелерди каяктан аласыз? Бул жактан өзүбүздөн эле алабыз, бирок сапаты аябай жакшы. Биринчи баштаганда мен ар бирин жууп көргөм. Жууп, чыдамдуулук канчалыкка жетет экен, ошону жууп көрүп жасадым. Көпчүлүк өчпөйт, өчкөндөрүн өчөт деп айтамын. Анан жууганда муну ушул ойдон эле машинкага салып жууса болот да. Мурун сөгүп ичиндегисин чыгарып жуучубуз да. Азыр ушул ойдон эле жууп, кадимки эле автомат машиналарга салып берсе болот турбайбы? Менимче кебез эмес койчу, Булардын ичинде кебез, алдагынын ичинде Альпа-Люкс деген наполнителди алдырдык. Бул австралиялык меринос койлордун жүнүнөн жасалган, Россияда обработка болгон жакшы наполнитель экен да. Мына ушуну машинага салып жууса болот, Аны да жууса болот. Кебезди да салса болот. Кебезди да салса болот. Себеби бул шырылган кебез, 30 градуста жууса эчтеке болбойт. Нормасы менен, эрежеси менен жуулса эчтеке болбойт. Мындан сырткары дагы төшөктөрдү курайсыз, дагы эмнелерди чыгарасыздар? Эми сатыкка көп деле нерсе чыгарабыз, ушуну эле чыгарам, анан тааныштарга үйдөн кандай кол өнөрчүлүк кыласыз дагы? Баарын эле сайма саям, курак курайм, баарын эле жасайм. Бул өнөр каяктан келген сизге? Бул өнөрдү кичинемде апамды карап отурчумун, кийин 7-8 класстан кийин үйрөтө баштады. Ошону карап отуруп эле үйрөнгөнбүз. Мурда апалар үйрөтчү да, азыр биз үйрөтпөй калдык го. Сиз кызыңызга үйрөтөбүз? Менин кыздарым менин жардамчыларым, азыр 3 кызым бар, 1 уулум бар. 3 кызым кадимкидей кыркып беришет, колго тегилген жерлерин тигип беришет. Чоң 14 жашта, анан 12-13 жашта. Кыздарыңыздан башка бирөөлөр келип мага үйрөтчү же менин балдарыма үйрөт, кыздарыма үйрөт деп келгендер барбы? Ооба, аябай көп суранышат үйрөт деп. Бирок азырынча шартым туура келбей атат. Анан буюрса үйрөтөм деген ниеттемин. Бул мурас калыш керек элде. Буюрса. Бул куракты айтып калдыңыз, кеш курак деп. Кеште курак. Кеште курак, ал эмнени түшүндүрөт? Кеште курак деп Инстаграмдан ушул бренд менен баштадым. Буюрса бренд болот деген үмүттөмүн.
Кеште деген сөз кооз деген сөздү билдирет. Бул түрк тилдүү элдерде бар сөз экен. Казактарда деле, түрктөрдө деле бар экен. Кыргыздардын да мурунку китептерде бар экен. Кештелеп сайма сайып деген сөздөр кездешет да. Ошондо кооз деген маанини билдирет экен. Анан буйртма бергенде элдер көбүнчөсү эмнесине көңүл бурушат? Сизге тапшырык Пахта ичине пахта салынганына көңүл буруп атышат. Бардыгы ошону кызыгат. Анан курак өзүбүздүн каныбызда бар да, сиңген. Ошон үчүн куракты жакшы кабыл алышты да. Ичинде пахта болгондуктан бардыгы баланы тердетпейт. Ошон үчүн көп алып атышат. Анан жакшы жери бул жана конверттерди алсак, бир эле аш барса 3 жолу колдонобуз да, даяр конверттерди. А муну 3 жашка чейин жамынчы катары колдоно берсе болот да. Алардын мен ойлойм жанагы мындай көлөмдагы кичинекей болсо керек, Ооба, кичинекей, алар кичинекей. Жамынгычка болбой калат. Эртең чоңоюп калгандан кийин 5-6 ай болгондон кийин колдонууга да жарабай калат. Азыр өзүм да жамынагым келет. Сонун экен, сонун тегеликтир. Анан оюлар боюнча айта кетсеңиз, негизи бул учурга чейин баягы чапандарды көптөр чыгарышпадыбы? Анан ошого чапанга түшүрүлгөн оюлар жөнүндө дагы бири-бири менен талашып, мен чыгарган оюну башкалар чыгарды деп да жүрүштү эле. Анан негизи бирөөлөр айтып чыкты, ою бул кыргыздык оочу, эч ким ойлоп тапкан жок депчи. Талашпа деп. Ооба. Анан оюларды чындыгында бар болчу, буларды кантип табасыздар, кантип ойлоносуздар? Эми чындыгында оюлар кыргыздар бизде бар, мурунку. Биз ошону гана жаңылап чыгарып атабыз. Кийинки моунчу. Мурда кезде мен жогунан курак куралган, жиптин аздыгынан саймалап курак чыгарган да. Азыр көптүгүнөн чыгарып калдык да. Кезде мен аябай көп. Ушундайлар чыгып атат буюрса. Атайын бирөөлөргө тарттырып, мисалы оюну бир дизайнерлерге барып, сүрөтчүлөргө барып, мага бир ушундай бир өзгөчө ою чыгарып бергиле деп кайрыласызбы же бир эле түшүрүлгөн оюну бардыгына түшүрөсүзбү? Кандай болуп калат? Жок, дизайнерлерге деле барбайм, китептерде бар. Китептерде бар бул оюлар. Мурунку сайылган туш кийиз, төшөктөр бар, апаларыбыз сайган, ошолор да бар. Ошолордон карап эле түшүрөбүз. Өзүңүздүн кесибиңиз кандай? Мен кесибим жок, үйдө отурам. Үй кожо экен. Үй кожо кесибим. Жакшы экен. Үйдө Демек үйдө отурбай, жөн отурбай. Жана үйдө отуруп акча тап деген. Сиздин жумушкан да ошол, Ооба. Кантип эле акча таап атышат десе. Анан бул өзгөчө экен да, бул кандай? Бул байлагычы. Байлагычы ушундайбы? Байлагычы кандай кооз болсун. Муну көрсөтө элечи биздин телекөрүүчүлөр, балким кызыгып аткандыр. Мону деле ачып коюшпайбы деп? Мунусу кандай экенин көрсөткүлө деп. Мынакей, бул өзгөчө. Кыргыз элинде башты бийик кылган да, баш кийимди өйдө коюп, башты бийик кылган. Ошондуктан башын өзүнчө белгилеп койдум, балдар баш жагына туура келсин депчи. Бул орогучу окшойт, Ал байлагычы. Байлагычы экен. Комплекттеринде да жастыктары бар, кичинекей жастыктары, курактары менен. Жаздыктары. Аларды азыр көтөрүп келгенге ыңгайсыз болду. Демек жанагы бешикке дагы төшөнчүлөрдү кыласыз, Ооба, бешиктин төшөнчүсү кылса болот. Сыртынан жаап, бут колун байлаганга да колдонсо болот. ХБ бул. Анан айбер тигиси калды, ошону дагы көрсөтөлү. Баарын көрсөтөлү. Кызыгып атабыз аябай. Анан Гүлназ эже, айтсаңыз, негизи ушул кол өнөрчүлүк менен мына ушинтип буларды сатыкка чыгардым деп атпайсызбы? Бул чоңураак экен, Бул чоңураак балдар. Акчаны таап, балдарды бакса болотпу? Болот буюрса. Болот, Бул чоңураак бала заказ болчу. Бул мырзаларды кичинекей балдар ишине окшойт, Кичинекей балдар бул 5-6 жашка чейин. Бул да пахта салып сырып бериңиз дегенден ушундай жасап бердим. Азыркы учурда жанагы жай айында дагы аябай сонунда өтө тердетпей, ысытпай, бир калыпта. Бунун баасы канча? 2,5 миң болот. Биз берсек кандай болот деп сүйлөшүп жүргөнсүң. Аны эфирден чыгып сүйлөшпөйбү. Мейли. Чындыгында сонун экен, сонун жасалат экен. Анан баягы кичинекей балдардан сырткары дагы жасай бересизби, чоңдорго? Ооба, жасай беребиз. Буйртма кандай болсо. Могу жок болгондуктан ошону сатыкка көбүрөөк чыгардык да. Буйртма болсо баарын эле жасайбыз. Негизи баягы ушундай кол өнөрчүлөрдүн айтымы боюнча кайсыл жерден бир жакшы оюну көрүп калса, бир жакшы нерсени көрүп калса, үйүнө алып келип, ошол баягы идеяны тактап айтканда уурдап дегендей, үйдөн келип жасаганга аракет кылышат экен да. Сизде да ошондой болобу? Мону уурдаппы? Жок, башка бирөөдөн. Башка бирөөдөн карап. Оюн түшүрсөм болот экен үйгө барып дегендей болобу?
Билбедим, мен көбүнчө апамкыны уурдадым. Бүт эле апам тикен курактар, апам тикен оймолор, саймалар да. Көрүп жүргөндөрүм. Сонун экен. Сизге ыраазычылык билдиребиз келип бергендигиңиз үчүн. Анан сонун нерселерди жаратат экенсиз. Бардыгын эле көрсөттүкпү? Бирөөсү калып калды окшойт э. Кел бардыгын көрсөтүп калалы. Ушунча болду эми ачып Атайын көрсөтүп, атайын көтөрүп келгенден кийин мунун баарын көрсөтүш керек. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, караңыздар. Мына ушундай өзгөчө ыңгайлуу жана ден соолукка эч кандай зыянын тийгизбеген, тердетпеген, ысытпаган оймолорду, анан төшөнчүлөрдү буйртма берсеңиздер болот экен. Мына ушундай сонун курактар менен бизге Гүлназ эжекебиз келди. Маматкулова кол өнөрчү десек болот. Инстаграмдан баягы куракчыларды издеп баштадык да. Конок чакырардан сиз биринчи чыгат экенсиз. Анан мына ушундай сонун нерселерди жаратат экенсиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо колуңуздан көөрү төгүлүп эле көп нерсе жарала берсин дейли. Рахмат чакырууңуздар үчүн сиздерге да. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз дагы алдыда мына ушундай кызыктуу курак, же болбосо кол өнөрчүлүк тууралуу сиздер менен сүйлөшөбүз. Эфирибизди алда улайлы.